Саламатсыңар балдар. Кайрадан кыргыз адабияты сабагыбызга кош келипсиңер. Биз бүгүн балдар Токтогул Сатылгановдун Дүнүйө, өмүр деген ырлары менен таанышмакчыбыз. Адаттагыдай эле бүгүн дагы биз сабагыбызга төмөнкүдөй максат коюп алалы. Эң негизгиси Токтогулдун Дүнүйө, өмүр ырлары менен биз толук таанышабыз, аны түшүнүшүбүз керек. Акындын ырларын терең окуп, ага талдоо жүргүзөбүз. Ошол ырларынан жашоого болгон сүйүүбүздү, өмүрдүн улуулугун ар бир сабынан баамдайбыз. Ошону менен бирге Токтогулдун чыгармалары аркылуу эмгекчил болууга, жашоону баалап, татыктуу өмүр сүрүүгө тарбия алабыз. Балдар, биз өткөн сабакта Токтогул Сатылгановдун өмүр таржымалы менен таанышкан элек. Анда бир аз Токтогул Сатылгановдун өмүр таржымалы боюнча кайталоо максатында төмөнкү суроолорго жооп берүүгө аракет кылып көргүлө. Биринчи суроо: Токтогулдун акын болушуна кимдер таасир берген? Токтогулдун балдар акын болушуна атасы Сатылган жана энеси Бурма таасир берген. Экинчи суроо: Токтогулдун Сибирге айдалышына кандай себеп болгон? Ойлонуп көрөбүз. Эсиңерге түшкөн болуш керек. Байманаптардын акыйкатсыздыгын бетине айтып ырдап, алардын абийирин эл алдында ашкерлегендиги үчүн Токтогулду Сибирге жалган жала менен айдатышкан. Үчүнчү суроо: Орустун кайсы жазуучуларынан да Сибирге айдалган? Эсиңерде болсо, орустун жазуучуларынан ичинен биз билебиз, Федор Достоевский дагы сүргүнгө ошол мезгилдерде айдалган экен балдар. Мындан башка да көп сүргүнгө айдалгандар орустарда. Ошентип балдар Токтогулдун өмүр таржымалы менен дагы бир сыйра кайталап эсибизге түшүрдүк. Анда эмесе биз бүгүнкү Токтогулдун өтө турган Дүнүйө деген ырына кезек берели. Ырга көңүл бөлөбүз. Мен бир сыйра окуп берейин ырды. Бул дүнүйө бекерсиң, бекер өтүп кетерсиң. Келериңде дүнүйө, толукшуп чыккан айдайсың. Кетериңде дүнүйө, суу жүрбөгөн сайдайсың. Келериңде дүнүйө, аргымак минип ойнойсуң. Кетериңде дүнүйө, уясын бузган булбулсуң. Келериңде дүнүйө, ай менен күндөй жарыксың. Кетериңде дүнүйө, артынан кууса жеткирбес. Айланып учкан шумкарсың. Токтогулдун Дүнүйө ырын баамдагандай эле, ыр келеринде кандай болору жана дүнүйөнүн кетеринде кандай болору тууралуу айтылыптыр. Анда эмесе Дүнүйө ыры эмне тууралуу баяндалат дегенге токтололу. Дүнүйө ыры тирүүлүктү, жашоону даңазалаган ыр. Чыныгы мээнет менен жашоо бул чыныгы дүйнө деп айтат. Көзүң көрүп жаркырап турган дүйнө бул чоң бакыт деп эсептейт экен да акын. Ал эми кеткен дүйнө тозок, талкалануу, өлүү. Ошондуктан тирүүңдө көп нерсеге жетиш. Эгер адам адамгерчиликтен кетсе, ал суу жүрбөгөн сайдай, кышкы муздак чилдедей, таманды түшкөн чарыктай эч кимге керексиз деп белгилейт. Адамдын бул жашоодо өзү тандаган эки жолу бар. Бири жарык дүйнө, жакшылык кылуу адамдарга, экинчиси караңгы дүйнө деп эсептейт экен дагы. Бул кара ниеттик, адамдарга жакшылык каалабаган инсандарды айтат экен. Демек, дүйнө бул жашоонун керемети, татыктуу жашоо, баардык нерселерге чыдамдуу болуу дегендикти түшүндүрөт экен. Токтогул бул ыры аркылуу өзүнүн даанышман экенинен кабар берип турат да. Дүнүйөнү келеринде жана кетеринде кандай болорун биз жогоруда айткандай салыштырып берип атат. Биз ошонун анан кайсынысын тандап алуу өзүбүздүн колубузда экен. Биз чоң максатты алдыга коюу менен кадам шилтеп, жакшы, жаркыраган дүнүйөнү тандап алуубуз керек экен балдар. Мына балдар, аз да болсо биз ушул Токтогулдун Дүнүйө ырын бир аз талкуулап, терең түшүнүүгө аракет жасадык. Калганын дагы китептен окуп, үйрөнгөнгө аракет кыласыңар балдар. Кийинки ыры өмүр деп аталат. Ырга кулак салабыз анда балдар. Ат арыбас болсочу, жаш карыбас болсочу, жаратканы чын болсо, жай-жайына койсочу.
Кызыл оңбос болсочу, кыз буралбас болсочу, көгөргөнү чын болсо, гүлдөр суолбос болсочу. Жибек оңбос болсочу, жигит өлбөс болсочу, жигит менен кыз өлсө, жерге көмбөс болсочу. Өзөңгө элим толсочу, өмүр өтпөс болсочу, жашка ажал келбес болсочу, жакшы адам өлбөс болсочу. Мына балдар, биз Токтогулдун өмүр аттуу ыры менен дагы тааныштык. Анын мазмунун түшүндүңөр деп ойлойм мен балдар. Анда өмүр ырына кичине анализ жүргүзүп көрөлү. Дүйнөгө жаралуу бул өмүр. Ушунусу менен өмүр кайталангыс балдар. Жашоого төрөлдүң, демек сенин өмүрүң башталат. Ар бир адамга ар кандай өмүр берилет. Кээ бири эрте кетет бул дүйнөдөн, кээ бири көп жыл жашап, көп өмүр сүрөт. Өмүр түбөлүктүү болуу үчүн биз бул жашоодо татыктуу жашап, артыбыздан айта турган чоң жумуштарды жасашыбыз керек экен. Силер байкагандай балдар, Токтогулдун ушул дүнүйө жана өмүр ырлары кандайдыр бир деңгээлде бирин экинчиси толуктап турганын байкап атасыңар. Экөө тең жашоо, бул дүйнөнүн улуулугу жөнүндө айтылып атат. Анда Токтогулдун ушул ырлары бизди эмнеге тарбиялайт? Мына ошого көңүл буралы. Бул ырлар бизди максаттуулукка, алдыга умтулуп жашоого, бир максатка жетүүгө аракет кылууга тарбиялайт экен. Өмүрдү барктай алууга, ушул ырды окугандан кийин биз жашоо деген бул кымбаттуура дегендей бир барктоо сезими пайда болду. Жаштыктын кадырын билүүгө, жаш кезиңде көп нерсеге жетишесиң, анткени жаштык жигердүүлүк, жаштыкта көп акыл, тунук болот, көп нерсеге энергия, күчтүү болот. Ошон үчүн жетүүгө жаштык кез максатка жетүүгө чоң бир дем, күч болуп берет деген нерсе да. Ак ниеттүүлүккө, демек биз жана дүнүйө ырында көргөндөй эле дайыма адамдарга жакшылык жасап, ак ниет болсок, биздин жашообуз дагы ошондой жаркын маанайда өтөт деген ойду айткысы келип атат да балдар. Демек ушул ырлар аркылуу биз мына ушундай таалим тарбияны өзүбүзгө сиңиргенге аракет кылышыбыз керек экен. Мына балдар, ошентип биз акындын эки ыры менен да тааныштык, толук маалымат ала алдык. Анда ушул ырлар боюнча жыйынтыктоочу суроолорго кезек берели. Адамда дүнүйөнүн карама каршы айтылып ырдалышы бул эмне жөнүндө болушу мүмкүн? Кандай ой жүгүртсөк болот андан ары? Эмне үчүн өмүрдү карама каршы коюп ырдап атат акын дейт? Эгер туура ой жүгүрткөн болсоңор, мен туура жообун дагы силерге кошумчалап айтып коеюн. Бул дүйнөдө баардык нерселер карама каршылыктуу болот балдар. Силер байкасаңар, ошонун эң көч башында биз жашап жаткан барлыгыбыз, тирүүлүгүбүз. Биз бүгүн барбыз, а эртең жокпуз. Ошондуктан акын жашоонун кызыгы менен өкүнүчүн бири-бирине салыштырып көргөзүптүр. Кийинки суроого кезек берели. Акындын дүнүйө деген ыры менен таанышкан соң дагы кандай дүнүйө бар экенин баамдоого болот жана алардын айырмачылыгы. Мен жана буну толук айтпагам, анткени силерге атайын ушуну суроону камдап жооп берет болуш керек деген ишеничте. Ойлонуп көрөсүңөр. Демек, акын бул жашоону өзүнчө бир дүнүйө деп берсе, андан сырткары дагы экинчи мааниси бар дүнүйөнүн бул байлык же болбосо мансап. Дүнүйө чогултту деген сөз бар го кыргызда. Урматтуу балдар, биз акындын ар бир ырларын окуп отурсак, өзүбүзгө таалим тарбия алууга, инсан болуп калыптануубузга эң сонун саптарды ала алабыз. Акындын ар бир ырынан бизге кенч болгон акыл насааттарынан алууга болот. Токтогул калтырып кеткен ырлары менен күүлөрүн окуп, ар дайым биле жүргүлө балдар. Бул биз үчүн чоң байлык. Анда эмесе балдар, үйгө тапшырманы алып алалы. Акындын биз таанышкан ырларын дагы бир жолу окуу китептеринен окуйбуз жана жаккан саптарынан жаттап келебиз балдар. Сабакта түзүлгөн класстерди дептерибизге түшүрүп алабыз. Кош апеке деген дагы китепте ыры бар, окуу китебиңерди ачсаңар, ошону дагы өз алдыбызча окуп, талкууга даярданып келгиле кийинки сабакта. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабакка көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Бул сабактан көп жакшы нерселерди алдыңар деп мен ишеничте калайын. Көрүшкөнчө саламатта болуңар.